маститтин өрчүшүп кеткен жагына. Бул мастит оорусун сиз көбүнчө антибиотиктер менен аяктырасыз. Кээде сүтү жок калып каласыз. Мен сиздерге бүгүн маститтин жагын келген мастифер деген дары боюнча айтып берем эле. Бул мастифер желине шприц катары мынтип желине киргизсеңиз болот. Бул маститтин өрчүшүп кеткен жагына, өрчүшүп бараткан болсо же мастит өрчүшүп кеткен болсо 10 күндүн ичинде айыктыра туруучу мастисандын аналогу болуп эсептелинет. Андан тышкары антибиотиктерин болсо көбүнчө маститке каршы бицилин 5, пенициллин, окситотрациклин антибиотиктерин колдоносуз. Бизде тимутин деген антибиотик келди. Бул антибиотик маститке дагы башка ооруларга дагы жакшы жардам берет. Ушул антибиотик менен мастиферди колдонуп сиз маститтен, эндометриттен, пневмониядан, башка желин ооруларынан дагы айрылсаңыз болот.